Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзам долбоору демилгечи өкмөт социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Нуралиев Марат Абдикеримович, эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары. Ортоңку микрофонго келиңиз. Канча мүнөт берейин? Канча мүнөт? 5 мүнөт. Кичине тынчтанып аласыздарбы? Баштай бериңиз баяндама. Саламатсыздарбы, урматтуу Төрөбай Закирович, урматтуу депутаттар. Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын биз сунуштап атабыз биринчи окуудан. Өлкөнүн жана коомдун туруктуу өнүгүшүн, анын жарандарынын бакупаттуулугунун өсүшүнүн жана коомдук мамилелердин өркүндөтүлүшүнүн маанилүү фактору болуп, натыйжалуу мамлекеттик жаштар саясаты саналат. Ушул максатта мамлекеттик жаштар саясатын жөнгө салган Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын өркүндөтүүнү улантуу зарыл. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан аталып кеткен мыйзам актысынын өркүндөтүү тууралуу чечим кабыл алынган. Жогорудагылардын негизинде мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жаңы редакциясы сунушталды. Мыйзам долбоору өлкөнүн бардык региондорундагы жаштардын талкуусунан өттү. Мыйзамдын жаңы редакциясы төмөнкүлөрдү сунуштайт. Биринчиси, мамлекеттик жаштар саясат чөйрөсүндө аткаруу бийлигинин органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарына кыйла так чектөө жүргүзүлдү. Экинчиси, Кыргыз Республикасында мамлекеттик жаштар саясатынын негизги артыкчылыктуу багыттарын бекемдеген конкреттүү берене каралды. Үчүнчүсү, мамлекеттик жаштар саясатын жана башкаларды ишке ашырууда жаштардын катышуусун жана жаштар менен мамлекеттик органдардын өз ара карым катнашын күчөтүүгө багытталган ченемдер киргизилди. Бул мыйзам долбоору жаштардын курактык жана башка өзгөчө көйгөйлөрүн, жаш жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерине ишке ашыруунун камсыздоо зарылдыгын эске алуу менен социалдык, экономикалык, маданий жана жактан өнүктүрүү тармагындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары Кыргыз Республикасында бүтүндөй мамлекеттик жаштар саясатынын түзүүнүн жана ишке ашыруунун укуктук негизи болуп саналат. Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекеттик жаштар саясатынын максаттарын, принциптерин жана негизги багыттарын, иш жарандардын социалдык жактан калыптанышы, жаш жарандардын социалдык жактан калыптанышы үчүн социалдык, экономикалык, укуктук жана уюштуруучулук шарттарын жана кепилдиктерин түзүү максатында аны иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктарында жаштардын потенциалын өнүктүрүү жана ишке ашыруу механизмин аныктайт. Мыйзам долбоорунун жаңы редакциясына төмөнкүдөй жаңы түшүнүктөр киргизилген. Жаш окумуштуу, жаштардын кеңеш берүүчү консультациялык коомдук кеңештери, жаштар менен иштөө, студенттик өз алдынча башкаруу, студенттик эмгек отряды, өспүрүмдөрдүн эмгек отряды, жаштар үчүн социалдык инфратүзүм. Эски редакцияда 4 бап жана 19 берене болгон. Эми биз жаңы сунуштап аткан редакцияда болсо 6 баптан 29 беренеден турат. Ушул мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы бул биринчи окуудан, ошого урматтуу депутаттар ушул концепциясын колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Рахмат. Рахмат, отура бериңиз. Ордуңуздан жооп бересиз. Суроолор барбы? Табло берип коюңуздар. Чек боюнча сунуш түшүп атат, урматтуу депутаттар. Каршы эместер, жазылып алыңыздар. Каршы эместер да? Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн Карамышкина Ирина Юрьевна. Спасибо.
Уважаемый Марат Абдыкеримович, на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ был уже принят модельный закон. Там все депутаты, вы знаете, с наших республик обсуждали, очень довольно-таки обширный. Скажите, в данный законопроект вы использовали этот документ при формировании нового вашего законопроекта? Модельный закон о молодежи, о государственной молодежной политике. Вы смотрели тот закон? Принятый МПА СНГ. Да, рассматривали. Рассматривали, но ничего не приняли. Так, теперь скажите, пожалуйста, были ли приняты замечания, предложения от наших представителей молодежного форума? Какие предложения именно от молодежи вы приняли в данный законопроект? При разработке новой редакции данного закона проводились общественные слушания во всех регионах. Мы проводили общественные слушания в регионах, там были представители разных молодежных организаций, высказывались различного рода замечания, предложения, и все это было учтено у нас. Ну вот вы знаете, ко мне обратились, они провели форум, наши молодые ребята, и они, значит, попросили, тут целое, я сейчас просто мало времени объяснить, у них очень замечательные, очень продуктивные практические предложения. То есть они считают, что законопроект, который вы предлагаете, конечно, очень сырой, расплывчатый. Опять-таки даже, например, не указан орган, уполномоченный, не указан орган, который будет вести координацию реализации государственной молодежной политики. Также они просят прописать норму о проведении правительством ежегодного отчета о состоянии дел молодежи, тоже в законопроекте. Предложений очень много. Так как он в первом чтении, я думаю, что все эти предложения мы можем еще право обсуждать, вносить. Но я бы хотела, чтобы мы провели расширенное заседание комитета или парламентское слушание. Потому что сегодня они просят не только о политике, а именно о молодежи. Сюда включить очень много других понятий, которые не вошли в данный законопроект. Согласны ли вы провести более расширенное заседание комитета или парламентские слушания? Да, это еще первое чтение, наверное, ко второму, к третьему чтению вот все вот эти замечания, предложения, которые еще будут, если поступать, мы это учтем. И, наверное, проведем 2 круглого стола, это, наверное, в городе Ош и в городе Бишкек тоже. Да, и еще вот следующий сейчас будет у вас законопроект о гражданско-патриотическом воспитании. Но в этом законе у вас есть статья гражданско-патриотического воспитания. И там очень много дублирующих вещей. Может быть, мы объединим хорошие, нормальные, проработанные в один закон. И там статью расширим о гражданско-правовом воспитании. Зачем нам нужно еще один лишний закон, который потом просто будет красиво лежать на полочках? Вы знаете, Ирина Юрьевна, здесь такое предложение поступало до этого тоже. Просто, вы знаете, здесь закон об основах молодежной политики определяет основные цели и задачи, принципы реализации молодежной политики. А гражданско-патриотическое воспитание молодежи – это тоже отдельное такое, тоже актуальное направление на сегодняшний день особенно. Поэтому мы сочли, чтобы это было отдельным законом со всеми вытекающими, потому что на основе принятия вот этого закона тоже будут приниматься какие-то программы вот по конкретному направлению, это гражданско-патриотическое воспитание. 10 секунд. Раньше принимались масса программ, в том числе и молодежь Кыргызстана, но они не выполнялись, потому что всегда не хватало бюджета для выполнения этих программ. Поэтому я хочу, чтобы был один нормальный, продуктивный закон, а не несколько законов, которые потом не выполняются. Ну, хорошо, подумаем. Рахмат, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын жарандык мекенчилик тарбия жөнүндө мыйзам долбоору бул 7-чи маселе болуп турат. Ошондуктан азыр отдельно карап атабыз да. Ошондуктан азыркы мыйзам долбоору боюнча сиздер сунуштарыңыздарды берсеңиздер, обсуждение. Кийинки сөз депутат Иманалиев Каныбек Капашевичтен. Урматтуу Марат Атыганович, бул жакшы мыйзам. Менин биринчи суроом, мурунку жаштар саясат жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы жөнүндө анализ кылып көрдүңүздөр, эмне үчүн алар аткарылган эмес? Буга чейинки биздин алып барып аткан ишибиз ошол мурунку азыркы ошол действующий редакция менен иш алып барып келатабыз. Ал жерде болгону баягы кээ бир мындай азыркы мыйзам менен карама каршылыктар бар болчу. Мисалы айтып кете турган болсок, ал жерде баягы 16-чы беренеде жанагы фонд поддержки молодежных инициативти түзүү боюнча атайын берене бар. Ал беренебиз биздин жанагы закон об основных принципах бюджетного права дегенге каршы келип калат экен. Себеби дегенде ал мыйзамга ылайык внебюджетный фонддор бир гана соцфонд менен эле жана фомс болот экен да. Анан кээ бир баягы азыр айтпадыкпы, жанагы жаңы түшүнүктөрдү биз киргиздик.
жанагы жаш студенттик отряддар, жаш окумуштуу жаштардын кеңеш берүүчү консультациялык коомдук кеңештери деп бул баягы толуктоо болду дагы. Анан жанагы эгерде толуктоо же өзгөрүү 50%дан ашып кетсе, бул жаңы редакция болгондуктан анан ошол жаңы редакциясын иштеп чыктык. Экинчи суроом ошол жаштар саясатын өзүнүн алкагына камтыган мыйзамдардын бир тизмеси керек да. Аларды биз гуманитардык экспертиза өткөзүшүбүз керек. Мисалы үчүн дин боюнча традициялуу эмес диндин баарын эркиндик берип чыгалып, азыр канча проблемалар пайда болду да. Бул экинчи суроом, анан үчүнчүсү да бар. Каныбек Апашевич туура айтасыз. Бул ошол экспертизаны анын үстүнөн да иштеп жатабыз. Бул баягы биринчи окуу болуп атат. Анан ар түрлүү ушундай экспертиза, ойлорду жана замечаниялар болот турган болсо, биз аны сөз эске алабыз. Үчүнчү болот карап көрсөңүз, аскерде кызмат өтөгөндөрдүн 2 гана пайызы бөлөк улуттагылардан да. А биздин Кыргызстанда бөлөк улуттагылар 25%га жакын. Негизги себеби эмнеде? Же коргоо министрлиги начар иштеп жатабы, же жергиликтүү өзүнөрү башкаруу органдары начар иштеп жатабы? А ошого бияктан жооп таба албадым да мыйзамдан. Биз бул жерде ал жөнүндө, бул жанагы жаштардын саясатын негиздери жөнүндө мыйзамда ал жөнүндө так айтылбады, бирок кийинки карала турган мыйзам бул жана жаштарды жарандык, мекенчилик, тарбия дегенде ал жерде ошол жана жаштарды мекен сүйүүгө, мекен коргоого жана аскердик тарбияга деген атайын беренелер каралган. 4-сү акыркы суроо, могу жаштар жөнүндө жаңы түшүнүктөр кириптир, таланттуу жаштар, жаштар уюмдар деп. Жаш үй куруучулар. Бишкектин тегерегинде 100 миңдей үй арган жаштар бар да. Оны эле пайызы улгайгандар, экинчи, үчүнчү жолу жер алып аткандар, үй салып аткандар. Ошол жөнүндө дагы бир түшүнүк киргизүүгө аракет кылып көрсөңүздөр, кийин алар жер алууга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгудай кылып, шанс алгыдай кылып. Хорошо, жарайт. Бүттү. Мен кийинки жазылам деп жазылып отурмун. 7-нчи Ушу менен авет болду окшойт. Жооп берип коесузбу? Жооп бердиңизби? Бүттүңүзбү? Бүттү. Кийинки сөз депутат Рысбаев Кожобек Жайчыбековичте. Программасы иштепсин. Саламатсыздар. Урматтуу баяндамачы, эми бул мыйзамды сиздер келип атасыздар, биринчи окууда концепциясын кабыл алып койгула депчи. Бирок мындай жалпы түшүнүктүү нерселер жок болуп атат да бу жерде. Мисалы үчүн, эмненин негизинде биз кабыл алабыз? Эмнени иштеп чыгыш керек? Мына социальный жактан деп койдуңар. Илгери Союз алдында жакшы иштеген жаштар биринчи ступенькадан баштап иштеп, анан иштеген организациялардан очередке туруп, үй менен камсыз болчу, жана башка привилегиялар болчу. Бу жерде силерде эмне бар? Эчтеке жок. Же болсо мынакей мындан баштабайлы. Средства массовой каражат боюнча маалымат каражаттарында илгери жакшы кинолорду көрсөтчү, тимировцуларды көрсөтчү, комсомолдугун алыш керек. Бу жерде эчтеке жок. Давай кабыл алып коелу, жаштар жөнүндө саясатты, андан кийин көрөбүз дегендей кылып атпайлы. Иштеп келбейлиби чогуу? Иштегиле, мисалы үчүн студенттик мезгилден баштап, мектептен баштап, анан барып, азыр эмне каерде иш болуп атат? Азыр эмне көп? Окуу көп, жаштар тарбияланган жок, тачка сүйрөп жүрөт, официант болуп иштеп жүрүшөт, бирок жогорку билим алабыз деп окуп жүрүшөт. Ал жагынан баштаган жокпуз. Маалымат каражаттарынан бу жерде эчтеке жазылган жок. Социалдык жактан камсыздоо кылыш үчүн эчтеке жазылган жок. Анда Союз малындагындай кылалы, жаштарды илгери студенттерди чөп чабык алып барчы, айылдарга, райондорго алып барып туруп, жана комсомолдор барып алып туруп сарайлар салып берген күндөр болгон. Каерде программада турат? Эчтеке жок. Бу жерде жаштар саясат жөнүндө биринчи окууда концепциясын кабыл алып коелучу деп эле үстүртөдөн жазылып калыптыр да. Мунун баарын жакшынакай алып тактап жазып келишик, мына момундай багытта иштейбиз деп. Кандай дейсиз? Убактын токтотуп турсаңыздар? Кожобек Жайчыбекович, сиз туура айтасыз, ошондой нерселер кабылданыш керек. Бирок бул мыйзам, бул рамочный мыйзам болот дагы, бунун негизинде дагы өкмөттүн токтомдору, анан ар бир мамлекеттик орган ушунун алкагында өзүнүн программаларын кабыл алыш керек да. Анан кийин ошол сиз айткан нерселер ошол жакта камтылат. Мисалы, Билим берүү министрлиги өзүнүн программасын кабыл алат, Маданият министрлиги жана башка ошондой. Эми урматтуу демилгечи, мындай да баяндамачы. Биз постоянно эле мындай
жабык сыяктуу бирдекени бүдөмүк кылып кабыл алып алган алкагында деп кутулуп атабыз да. Ошол эле биздин шайлаган өкмөтүбүз азыр деле ушу жазып берсе, мына Министерство образования момундай жумуштарды алып барат. Программа ушундай. Кечирип коесуз, кичине узатып койсоңуз. Ошонун баарын бу жерден биздин депутаттар билишибиз керек да. Ана кабыл алып берип койгондон кийин анан кылат деп кой, эмнени кылат? Эчтеке кылбайт. Ошон 10 секунд кошуп койгула. мен ойлойм, өкмөт менен чогуу целый бул чоң программада иштеп келип турган айтсын. Мына телевидениени оңдосун, окуу жайын оңдосун, ушундай болот. Анан жумушка иштеген жаштар момундай привилегиясы болот, соц пакет момундай болот, социальный жакта момундай болот деп виденияны көрсөтсүн да. Эчтекени көрбөй эле макул кабыл алып берип кое берген деп депутаттар билбей атабыз да кандай болорун. Өкмөттү күтүп отура беребиз кандай кабыл алат депчи. Ошон үчүн Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору биринчи окуудан. Ошон үчүн негизги концепциясына көңүл бурсаңыздар, сунуштарыңыздар болсо экинчи окууга чейин берсеңиздер болот. Анан бул эски мыйзам. Бирок өзгөртүүлөр 50%-тен ашча болгондуктан өзүңүздөр билесиздер, регламент боюнча жаңы мыйзам катары сунушталат да. Урматтуу депутаттар, кийинки сөз Арапбаев Азамат Абдулажановичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен дагы Кожобек Рыспаевдин оюна толугу менен кошулам сөзүнө. Биз бул мыйзамды кабыл алсак азыр, бул турмушубузда эч нерсе өзгөрбөйт деген ойду айткым келип атат. Эмнеге дегенде ошо жаштардын мыйзамдары деп бир топ мыйзамдар кабыл алынган, бирок эч бир жыйынтыгы жок. Буну мен ойлойт элем. Бизде бир мамлекеттик программа кабыл алышыбыз керек. Мына бул жерде басымдуу көпчүлүгү илгери биз комсомол болгонбуз. Комсомолго бир күн кеч мындай мүчө болуп калсак дагы ошол кандайдыр биздин сверстниктер арасында мындай уят сыяктуу болчу. Значит, жакшы мындай тарбияң жок, жакшы билимиң жок, значит, жакшы жүрбөйт экенсиң деген мааниде ал жерде комсомолдо мына эң мыктуу жаштар деп айтчубуз. Патриоттук сезим мамлекеттин чоң идеологиясы бар эле. Мына көпчүлүгүбүз, мына Кожобек Рыспаев баш болуп, Афганистanga арызын жазып, мен ушул патриотмун, мен мамлекетимдин патриотумун, барып интернациональный долгду аткарам деп ушундай көпчүлүк жаштар ошондой эле. Мына БАМ маселесин көтөргөндө бир топ адамдар ошол өз калоосу менен барып ошол БАМда эмгектенип келишти. Шарты жок, бир кыйынчылыктарда дагы бир топ ошондой мисалдар көп да. Мен ойлойм, ушул мыйзамды кабыл алсак, бул бир гана өкмөттүн бир галочкасы болуп калат, же силердин министрликтин дагы галочкасы болуп калат. Биз мындай жумуш аткардык, биз азыр мыйзам кабыл алдык, мына ошонун үстүнөн иштеп атабыз деп. Бул мыйзамды карабастан биз ошол өкмөткө сунуштайт элем мен. Өкмөттүн өкүлү да бар азыр, президенттин да өкүлү бар. Биз бир мамлекеттик программа ойлоп чыгарышыбыз керек. Азыр министрликтин өкүлү да сиз туура айттыңыз, билим берүүгө бардык министрликтер, бардык тармактар ушуга мүчө болушу керекпиз да. Рахмат. Азамат Абдулажанович, сиз туура айтып атасыз, ошондой программалар кабылданыш керек. Бирок бул мындай да, бул мыйзам жана жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү эле мыйзам да. Бул негиздери, бул жерде принциптери, баягы задачалары, максаттары бул жерде белгиленет. Ал эми баягы сиз айтып аткан программа бизде 2012-жылы 25-сентябрда жаштар саясатын 2015 жылга чейин өнүктүрүү деген атайын концепция кабыл алынган. Стратегиясы кабыл алынган. Ошонун быйыл мөөнөтү бүтүп, азыр жаңы жумушчу топ түзүлүп туруп, кийинки ошол 2020 жылга чейинки ошол концепциясы азыр иштелип чыгуу боюнча ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Бул мыйзам ошол жана негиздерин аныктап берет. Ал эми жана концепция ушул мыйзамдын алкагында жазылат да. Сиз айткан сунуштарды биз жазып алабыз, ошол камтылат. Программада камтылат ал. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бакиров Мирлан Исакбековичте. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, бул мыйзамды кабыл алуу менен өкмөттөн бюджеттен эч кандай каражат талап кылынбайт деп жазып атасыңар негиздемеге. Каражаты жок. Кантип ушул концепцияны, ушул мыйзамды ишке ашырабыз деп атасыңар? Бул жерде ар бир мамлекеттик орган, ар бир ошо өзүн башкаруу органдары өзүнүн ошол бекитилген бюджеттин алкагында иш алып барат да. Анан бүгүнкү күндө да биздин баягы жакшы мисалдарыбыз бар. Мисалы, өзүн башкаруу ошол органдары атайын жаштар саясатына бюджеттти бекиткенде өзүнчө берене кылып туруп ошол акча бөлүп берип, анан ошол жүзөгө ашкан учурлар да бар да. Канча каражат
республика боюнча бекитилди бюджеттен? Ар бир тармактар боюнча. Биз ар бир баягы органдар канча бөлөт деген цифраны айта албайбыз, бирок биздин өзүбүздүн министрликтин алкагында жаштар саясатын жүзөгө ашырууга жылына 7 миллион сом акча бөлүнөт. Ал эми ар бир өзүн башкаруу органдары алар өзлөрү карап ошол депутаттары чечет. Ал боюнча цифраны айта албайбыз. Эми түздөн түз тармактык министрсе болгондон кийин кайсыл министрлик, керек болсо кайсыл айыл өкмөт жаштардын саясатын жүргүзүүгө канча каражат каралды, кандай иш-чаралар бекитилди, сиздер аларды так билишиңиздер керек. Сиз азыр айтып кеттиңиз, 2012-жылы стратегия бекилген, бизде кооз сөздөр гана айтылат. Стратегия, концепция, жана башка деген. Жыйынтыгы эмне болуп атат? Мына жакында аялдардын улуттук форуму өттү. Жогорку деңгээлде өттү. Бул министрлик 5 жылдан бери иштеп келе жатат. Эмне үчүн мындай жаштардын улуттук форумун уюштуруп, ошол жерде сунуш пикирлерди угуп, айтылган концепцияда стратегиянын алкагында эмне жумуш аткарылды? Ошолор боюнча бир талкуу кылганга мүмкүнчүлүк жок. Нурлан Исабекович, бизде ушул жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзамга ылайык 2 жылда бир жолу жаштар конгресси өтүп келет. Быйыл уже 3-чү жолу өттү ушул министрлик түзүлгөндөн бери. Андан сырткары бизде жыл сайын ар бир областта биримдиктүү Кыргызстан деген форум өтөт. Ал жерде ошол жана Кыргызстандын бардык региондордун жаштарын биримдигине жана ошол жаштардын көйгөйлөрүн талкуулоого атайын багытталган. Буга окшогон форумдар, конференциялар, жанагы конгресстер өтүп келатат. Биз байкап айтам. Эгерде ушул мыйзамды кабыл алып берсек, кандайдыр бир жылыш болобу? Албетте, себеби бул жерде биз жана жогоруда айтып кеткендей, кээ бир жана жаңы түшүнүктөр кирген, жаш окумуштуу жана жаштар консультативдик кеңештери деген, жанагы жаш студенттик отряддар деген, анан кээ бир жанагы түшүнүктөр кеңейтилип берилген. Бул нерсе албетте баягы иш алып барууга жеңилдиктерди берет. Мен акыркы сунушум өзүңүз байкагандай, мына 1-2 айдын ичинде Россия Федерациясында эмгек мигранттары кайтып атат. Аларды дагы альтернативдүү түрдө башка мамлекеттер менен өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жумуш орун камсыздоо боюнча иш-чараларды алып барсаңыздар. Ошол эле Корея менен болуп атат бүгүнкү күндө. Катар менен келишимиздер болуп атат, мен жаңылышпасам. Ушул боюнча жумуш алып барууңуздарды мен сунуш катары айтып кетем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Узакбаев Талант Макишевичтен. Рахмат. Мен дагы жогоруда айткан коллегаларыма кошулгум келет, себеп дегенде мына мыйзам менен тааныштык, мыйзамды окуп чыктык. Мен бул мыйзамды кабыл алган менен жаштардын бир да маселеси чечилбесине ишенип турам, себеп дегенде мындай мыйзамдарды жазып коюп анан жаштардын маселесин чечебиз деген бул туура эмес. Биринчиден, мына бизде мамлекеттик структурада жаштар министрлиги деген бар. Министерство молодежи. Мен ойлойм, ушул министрлик эмнеге түзүлгөн вообще негизичи? Ушул саясатын жүргүзбөсө ошол министрлик жаштардын. Ошол министрлик бир мисалы үчүн тойлорду өткөргөндөн башка ушул бир жаштарды, жаш окумуштууларды, жаш мына айыл чарба кызматкерлерин, же жаш жана институттарды бүтүп чыккан, университетти бүтүп чыккан жаштарды мынанча жерге жумушка орноштуруп турганга жардам берген экен. Ушулар иштегенге жардам берген экен деген бир саясат бар. Мисалы үчүн эң биринчи көрсөткүч бул жаштардын окууну бүткөн айрыкча жаштардын жумушка орношушу. Мына чет мамлекетте мен деген сонун балдар бүтүп келип атат, билимди абдан. Мына жумушу жок жерге чейин, ак үйгө чейин келип, бизден жумушка орноштуруп койгулачы, мындай билимим бар эле деп жүрөт. Ушулардын баарын чечпестен аны мыйзамды кабыл алып алып, стратегия түзүп атабыз дейсиңер. Мисалы үчүн мына мен айтып коеюн өзү ветеринария жагынан. Жылына 100 бала бүтөт ветеринар факультетти. Бир да бала барып жумушка орношпойт. Айыл чарбасы такыр калды. Ошон үчүн жакшы бир мындай мотивациясы бар кызматтарга мамлекет мотивация кылыш керек ошолорду, балдарды. Илгери мына биз кызматка жаңыдан барганда одноразовый деп бир мындай поддержка кылчу мамлекет. Барганда ошол жерден сен мал сатып алганга бекер акча берип, айылга барып токтоп калганга жардамын берип,
ушундай бир программалар иштеп чыкпай анан мыйзамдар иштеп чыга бергенмен эч нерсе чечилбейт деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул жагына да көңүл бурсаңыздар. Рахмат, каалоо экен. Кийинки сөз Тиленчиева менен Кылбек районуна да. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, эми бул негизи жаштар жөнүндө мыйзам мурун деле бар болчу, кайра жаңыртып алып келип атасыздар. Бүгүнкү күндө райондордо, облустарда бизде жаштар комитеттери барбы? Бүгүнкү күндө жаштар комитеттери жок. Бирок биз жанагы жаштар консультативдик кеңешмелерин түзүп атабыз. Себеби дегенден буга чейин ошол жаштар комитеттерине атайын жанагы жергиликтүү бюджеттен акча каралып, аларга айлык төлөнүп келген экен. Бирок ошол айлык төлөнбөгөндүктөн ал ошол жаштар комитеттери жоюлуп кеткен. Себеби өткөндө биз Кызыл Кыяга жолугушууга барганда ошол жерде элдер суранды эле да, бүгүнкү күндө жаштар райондорго, шаарларда жаштар комитеттерин түзүп, айыл өкмөтүнө структура кылып, айылдарга өзгөчө өкмөткө структура кылып киргизип, айлыгын чечип берсеңер деп. Ошол жагында карап көрсөңөр, анан эми бул мыйзам менен эле чектелип, чындыгында бизде мыйзамдар кабыл алынып атат, бирок анын кийинки мындай бир результаты жок да, кандай иштейт бул мыйзам. Ушу мектептен башташ керек. Сиздер ушу мыйзамдын ордуна ошо ар бир мектепке керек болсо жобо, студенттерге жобо, ушуки жаңы бүткөн кесипке ээ болгон жаштарга жобо аркылуу илгери бизде мына айтып атышат менин коллегаларым, пионер, комсомол, октябрят керек болсо деп туруп баардыгында жобо бар эле да, ошо тартип менен иштечү эле да. Анын баарын биз кийин бунун баары рамка деп туруп жоюп таштадык, бирок ошонун баары тартип, таалим экен да. Ушундай бир жоболорду иштеп чыкпайсыздарбы? Сиз туура айтасыз, баягы райондун, областтагы комитеттер жоюлганы менен бизде баягы ар бир айылдык айыл өкмөтүндө жаштар кеңештери түзүлгөн да. Анан жана сиз айтып аткан мурунку баягы Октябрёнок, пионер, комсомолдун немеси боюнча бизде өзүнчө бир иш-чарабыз бар. Бул жанагы детская юношеская молодежный организация келечек жаштары деп биз ошол боюнча дагы бир нече тегерек столдорду өткөргөнбүз. Бул баягы билим берүү министрлиги менен тыкыз иштешибиз керек да бул. Жөн тегерек столду бир жолу өткөрөсүңөр, бир жылда. Анын эч кандай натыйжасы жок да. Ал постоянно иштеген иштеке жок да. Колунда ар бир мектептин, ар бир ошоки эменин тиги жогорку окуу жайлардын колунда конкреттүү түрдө жобо болсо ошо менен иш жүргүзөт да алар деген. А силер өзүңөрчө бир программаны кабыл алып туруп, анан бир жылда бир круглый стол өткөзүп койсоңор, анын эмне натыйжасы бар? Жок, биз аны бир жолу эле өткөргөн жокпуз. Сизге айтайын дегем, ошол сиз айтып аткан сунушту биз колдойбуз. Ошол сунуш ошол багыт боюнча дагы биз эми иштеп баштадык. Билим берүү министрлигинин ал жерде жанагы коргоо министринен, социалдык өнүктүрүү министрлигинен ошол өкүлдөрдү чакырып, жаштар уюмдарынын өкүлдөрүн чакырып, ошол жана сиз сунуштап аткан мурунку Октябрёнок, пионер, комсомолду азыркы шартка ыңгайлаштырып, ошол азыркы биздин жаштарга ыңгайлаштыруу боюнча атайын ушундай иш башталды да. Бул жерде биздин мен 15-16 берене мен сунушум бар эле да. Биринчи немесинде жазыптырсыздар, жана өкмөт социалдык, экономикалык уюштуруучулук жана укуктук колдоо көрсөтүү боюнча чаралардын тутумун белгилейт депчи. Эми ушуну жөн эле тутумун белгилейт дебей, конкреттүү түрдө бул ошо сөздөн кийин бир 2 жылда бир жолу чаралардын тутумун белгилеп, ошону жана ошо ар бир жылда мамлекеттин экономика абалын эске алыш керек да. Ошонун жыйынтыгы чыгып туруш керек да. Ушундай бир эме сунуштарым бар эле да, мен жазуу жүзүндө берейин сиздергечи. Хорошо, биз берсеңиз биз ошону карап көрөбүз. Экинчи окууга чейин берип көрүңүздөр. Анан сунуштарды дагы талкуулайсыздар. Кийинки сөз Кочкорбаев Абдымталип Калдырбаевичте. Рахмат. Менде суроо. Министрликте ким тейлейт жаштар саясатын? Жаштар саясатын? Мен орун басарым жаштар саясаты боюнча. Макул. 28 жашка чейинки канча жаран бар Кыргызстанда? Бизде бүгүнкү күндө ошол Нацстаткомдун маалыматына ылайык 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар Кыргыз Республикасы боюнча 1 миллион 683 миң 400. Көрдүңүзбү кандай чоң армия? Жаштар ушул жаштар саясаты миграция менен бирге жүргөндүгү туурабы, туура эмеспи? Эми бул баягы өкмөттүн саясаты. Биз ошол саясатты сиздин көз карашты айтып атам мен. Жеке өзүңүздүн көз карашыңыз. Туурабы, туура? Жаштар саясатын тейлейт экенсиз. Туурабы, туура эмеспи? Туура. Туура эмес. Байкеси, жаштар эгер жаштарга кызыккан болсоңуз, бул такыр туура эмес. Эмне үчүн жаштар саясатын тейлеген болсоңуз, эмне үчүн бүгүнкү күндө бизде эң сонун
мындай тажрыйба бар да, комсомол деген тажрыйба бар эле. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ыктыярдуу бир жаштардын коомдук бир уюмун түзгөнгө аракет жасалбай жатат? Бул багытта биз иш алып барып жатабыз. Бизде ошол жанагы областтык жаштар уюмдарынын союзу, анан кийин келип туруп республикалык жаштар уюмдарынын союзу деп. Анан жана жогоруда айтпадымбы, детско-юношеский молодежный организацияны түзгөн атабыз деп. Бул баягы азыркы шартта кичине элдин аң сезими, жаштарыбыз бир аз башкача болгондуктан биз ошолорго ылайык бир жаңы ошол сиз айткан комсомол, мурунку жанагы октябрёнок пионерлерди кайрадан иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыгып атат да. А эмне тоскоолдук кылып атат? Бул жерде эми баягы бир нече нерсе бар. Мисалы ошол нерсени түзгөндө биз мына Кемин районунун пилоттук район кылып алдык. Ошол жактан мектептин директорлорун чакырдык. Анан алардын жанагы ошол ар бир мектептеги уставтарын чогулттук. Ал жерде бир жерде баягы Семетей, Сейтек, Манас, бир жерде жана жаштык, жалын, жеткинчек ушул ар түрлүү аталыштарда ушундай немелер бар экен. Бирок ал жерде негизги баягы идеологияны түзгөн, ошол баягы ядросун табыш кыйын болуп атат. Себеби дегенде мисалы илгери баягы честно пионерская дегенден жалган айткан эмес, же болбосо линейкада тургузуп туруп бул эки алды десе беттери кызарган. Вот ошолорду ошондой күчтүү идеология керек болуп, ошол жанагы ички баягы аң сезимин ойгото турган, ошолорду баягы туура нерсеге дайым багыттап, жаман нерседен тыя турган бир баягы ядрону табыш азыркы учурда кичине кыйын болуп атат. Эми бул баягы дидактика болуп атат да мындай. Бир мисал келтирип бериңизчи, кайсы айылда же райондо бир мисал келтире турган жаштар уюму бар? Бизде биз өткөн жылы ошол жаштар уюмдарынын реестрин кылып туруп түзгөнбүз. Ошол жаштар уюмдардын реестрин биз ошол Минюстан жана башка ошол органдардан алдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 380 жаштар уюмдары жана регистрациядан өткөн. Бирок алардын көпчүлүгү бир 60-70% биз чалып же ошол телефондор менен адрестерге кайрылганда ал жаштар уюмдары ал жерде жок болгон жок. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча где-то бир 40-50 уюмдар мында активдүү иш алып барып Сиз бир мисал келтирип бериңиз. Паланча райондогу паланча айыл өкмөтүндө же паланча шаардагы паланча окуу жайында мындай деген жаштар уюму ушундай экен. Мындай деген демилге менен чыгып атат деген бир мисал келтирип бериңизчи. Айылдан. Мына окуу жайларын коюңуз сиз. Мисалга ала турган болсок, Бишкек шаарында келечек жаштары деген жаштардын коомдук уюм бар. Айылдан келтириңизчи, айылдан. Мисалы Жалал-Абад областында Жаңы Муун деген уюм бар. Алар ошолор өзлөрүнүн демилгеси менен дайым жанагы жашоонун сергек мүнөзүнө үгүттөө боюнча тегерек столдорду жана ар бир айылдарга барып туруп лекцияларды өткөрүп жүрүшөт. Мына ол мыйзамдагы 11-чи, 12-чи, 13-чү, 19-га чейинки статьялар. Мыйзам менен тескелиш керекпи? Бул бир жоболор менен чектелиш керек беле? Бул мыйзамга туура келбей атат го, мыйзамга окшошпой атат. Эмнелери? 11-ден 19-га чейинки статьялар. Бул жанагы жаштарды жарандык мекенчиликке тарбиялоо, жаштар чөрөсүнө терс көрүнүштөрдү алдын алуу, жаш үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо көрсөтүү деп ушул немелерди айтасыз да. Ооба. Мыйзам эмеден өттү, баягы жанагы анализдерден өттү, экспертизалардан. Бул биринчи эле окуу болуп атат. Бул бүгүнкү күндө коомдук угуулардан өттү, талкуулардан өттү. Экспертизалардан өттү. Өткөн экспертизалардан. Бирок мындай юридикалык тил эмес да, бул эми жалпы баягындай бир жоболорго окшошуп атат. Менин айта турганым каалоо катары. Жалпы эле коллегаларым дагы чакырат элем, мыйзамды кайра иштетүүгө жөнөтүш керек. Кайра бир биз карап чыгалы, чакырып бир талкуулап, анан кийин алып чыгыш керек. Бул мыйзам менен биз жаштардын саясатын турмушка ашыра албайбыз. Бул биринчи окуудан да. Толук экинчи окууга чейин сунуш берсеңиздер болот. Өзгөртүп койсоңуздар да болот. Мыйзамдычы. Каяка жөнөтөбүз? Биринчи окуудан келип калгандан кийин. Кийинки сөз Жумабеков Аслан Атысбековичтен. Рахмат, урматтуу баяндамачы, айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө мамлекетте канча процент жаштар түзөт да, элибизде? 30%. 30%. Бул 18-ден 28 жашка чейин, 14-төн 28-ге чейин. 14-төн 28-ге чейин. Эми айтсаңыз, ошонун канча проценти бүгүнкү күндө миграцияда сыртта жүрөт? Сиздерде ушундай информация барбы, жаштар? Бизде расмий боюнча бул где-то
500-600 миң адам сыртта миграцияда жүрөт. Жок, ал вообще жаштардан ошо жаштардын канчасы сыртта жүрөт? Америкада, Россияда, Турцияда, Кытайда, Казакстан, Россияда дегендей. Барбы ошондой? Ошол мигранттардын 60-70%-ын жаштар түзөт. Эми демек бир анализ кылдыңыздар, эмне себептен ошо жаштарыбыз ошол жакта жүрүшөт? Эми ал жерде себептери көп да. Мисалы, бул жерде баягы көбүнчө жумушсуздук, баягы социалдык абал деп айтабыз. Анан антайын дей турган болсок, мисалы, биздин жана жакшы, мыкты окуу жайларды бүтүп туруп деле башка жакка кетип калгандар бар да. Ошо менен күрөшүү болот, ошону өзүбүздүн элибизде алып калып, өзүбүзгө ошолорду тартуу. Бул боюнча бул кийинки баягы биздин мыйзам жана жарандык мекенчилик тарбиялоо деген жерде ошол жерде ушул негиздер каралганда, мисалы, мекенди сүйүү, ошол мекенге берилгендик, биринчи ошол өзүбүздүн мекенге кызмат кылуу деген ушундай беренелер каралган. Каралганда эми ошолорду кантип сиз кызыктыра аласыз да? Ошого бир конкреттүү сунушуңуз барбы? Бул 7-чи маселе болуп атат. Дастанат Атысбекович, бул маселе боюнчачы. Жаштар боюнча болот атпайбы? Жок, жаштар, сиз мекенди сүйүү, патриоттуулук экөө эки башка. Жок, мен жаштарды алып калуу, бул ошо мааниге кирип атпайбы? Жаштарды кантип ушу Кыргызстанда алып калуу маанисинде мен айтып атам. Жаштарды. Мен ошол үчүн процентный отношенияны сурадым. Эми бул жанагы граждандык патриоттуулук тарбия боюнча бизде жерлерде ошол биздин управлениялар менен ошол министерствонун бөлүмдөрү менен иштер алып барылып келатат. Бирок бул жанагы патриоттуулук элдердин мындандай моралдык жана нравственный жанагы баалуулуктарын көтөрүү деген бул ушундай нерсе экен, баягы өлчөгөнгө кыйын болгон. Аны сразу эле бир 2 жылда же 3 жылда эле жаштар мындай болуп кетти деп айтыш кыйын нерсе экен да. Мен айтып кетет элем, 60% жаштар сыртта жүрүптүр да биздин. Бул биздин күч. Ошо биз 18 жашка чейин жаштарды өстүрөбүз, бекер билим беребиз, окуу жайына окутабыз. Бирок ошо күчтү, кийин алган күчтү кыргыз элине арнабай калып атат да. Бул башка мамлекетке барып, ошол жерден бизден алган күчүн баардыгын ошол жерге калтырып келип атат. Мына сиздер ошо менен күрөшсөңүздөр болмок. Ошо алган күчтү элибизге, Кыргызстандын мамлекетине арнаса болмок да. Менин сунушум эле мына ошо менен күрөшүш керек. Ошондо жаштарды сиз патриот кыласыз. Ошондо жаштар сиз мекенчил кыласыз. Эми биз капиталисттик мамлекет болгондон кийин жана пионер, комсомол деген бул азыр болбогон нерсе. Азыр ар бир мектептин өзүнүн идеологиясы бар. Ар бир мектептин өзүнүн тарбиялоо жолу бар. Мына сиздер ошолорго болгону багыт беришиңиздер керек. Ал коммунизм системасын биз өтүп кеткен, биз капитализм, демократиялык өлкө болгондон кийин башка метод менен иштешибиз керек. Ал жаштарды кызыктыруу бул ошо төрөлгөндөн баштап баланын мекенчил кылыш керек. Ал үчүн биз жаштарга шарт түзүп жолуна өтүшүбүз керек. Ошолорго жеңилдетүү кредиттер, үй. Рахмат. Кийин сөз Исаков Исмаил Исаковичтен. Урматтуу Марат мырза, өкмөттүн өкүлдөрү, бул мыйзам өкмөттүн башына илип койгон айбалта болуп атпайбы? Бир пунктун аткара албайсыңарбы? Кичине ойлонуп жаздыңарбы? Коллегалар туура айтып атат, урматтуу коллегалар, бул мыйзамды такыр колдошубуз керек эмес. Мен эки эле мисал айтып коеюн. Биринчи, мына 3-чү беренени карап көргүлө. Жазып атышат, оор турмуштук кырдаалдагы жаштар дейт дагы, ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген улам жарандар экен. Ал үчүн өзүнчө мыйзамдар бар да. Аны биз мына талкалап ушу менен кетебизби? Андан башка ата эненин камкордугусуз калса дейт. Ошонун баары кирип кете береби? Үчүнчү, аз камсыз болсо, анан аргасыз көчүп келсе дейт. Ушулардын бардыгы начар турмушу бар деп биз эсептей беребизби? Андан башка куралдуу жана улуттар аралык чыр чатактардын экологиялык жана техногендик бүлгүндөрдүн табигый кырсыктардын курмандыгы болсо дейт. Кургандай эгерде согуш болуп калса курмандыгы жашы дагы карысы дагы ортосунда бар болот да. Эмнени жазып атасыңар? Эми 24-чү беренени карап көргүлө, урматтуу коллегалар. Азыр ачайын. Мамлекеттик жаштар саясатынын илимий негиздери дейт.
мамлекеттик органдар, илимий жана илимий изилдөө уюмдары менен бирге мамлекеттик жаштар саясатынын көйгөйлөрү боюнча илимий изилдөөлөрдү уюштурат. Аталган изилдөөлөр узак мөөнөт негизинде жүзөгө ашырылат жана мамлекеттик жаштар саясаты тармагында мамлекеттик жана региондук программалар иштеп чыгат дейт жана башка. Бул өзү мыйзам эмес да. 10 секунд. Бул же жобо эмес, же программа эмес да, өкмөттөн кошулган. Бирок мыйзамга такыр жарабайт. Ошо негизи урматтуу коллегалар, мына убакытта бүтүп калды. Мындай мыйзамды кабыл алган болбойт. Өкмөт ойлонгула, өзүңөргө илинген бул чоң илмек болуп калат. Рахмат. Азыркы сиз окуган норма эски норма экен. Булар да өзгөртүү кирбейт, булар киргизбейт турган. Кийинки сөз Алтыбаева Айнур Тойчуюнадан. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, сиз бул мыйзам долбоору рамочный мыйзам долбоору деп айтып атасыз, кошумча каражат талап кылбайт деп. Мына 21-чи беренеде сиздер өзүңүздөр жазып атасыздар. Республикалык форум жаштардын өткөзөсүңөр. Ага акча керекпи? Сөзсүз керек. Ушундай форумдан көрү чоң акчаларды кетиргенден көрү бир кандайдыр бир жаштарга долбоорлор, баягы бир колдоо иретинде акчаларды, республикалык бюджеттен акчаларды эффективдүү пайдалансак туура болобу экен деп мен ушинтип ойлойм. Ушу 21-чи беренеден өзүңүз бир комментарий берип койсоңуз. Бул жерде биз жанагы кошумча бюджеттен каржы талап кылынбайт деп айтып атабыз. Ал эми баягы министрликтин өзүнүн каржысы бар. Андан сырткары көбүнчө биз форумдарды баягы донорлор менен өткөрөбүз. Жерлерде неме ар бир областарда, райондордо мындай форумдар өтүп келатат. Мен кайра айтайын сизге, сиздер өткөзүп аткан 5 жыл тойлор, форумдар бул неэффективное использование средств. Донордан болобу, бюджеттен болобу, бул пайдасы жок деп эсептейм. Кийинки маселе боюнча кийинки суроом. Мына 15-чи беренеде айтсаңыз, сиздер баягы жеке иштикерлерге жардам беребиз деп атасыңар. Бул жерде сиздер баягы физический лицаларга жардам беребиз деп атасыңар. Жаштардын ишкерлик жана инновациялык ишинин чөйрөсүндө программаларды, долбоорлорду деп колдоо көрсөтөбүз. Баягы мисал үчүн 28ге чыккан 2 мыкты жигит, бирөөсү сиздерден грант сурап жүрөт, бирөөсү уже фабрика, завод куруп, кошумча рабочий местоларды түзүп иштеп атса, аларга жардам бербейсиңер да? Бул мыйзамда ошондой деп мен түшүнүп атам. Комментарий берип койсоңуз. Бул жерде ошол жаштар ошол мыйзамга ылайык 14 жаштан 28 жашка чейин жаш жаран болуп эсептелет. Ал эми жаштар уюму деп, эгерде ошол уюмдун мүчөлөрүнүн 75% 14 жаштан 28 жашка чейин болсо, ошол жаштар уюму болуп эсептелет. Ал эми баягы жана жаштар уюмдарын колдоо боюнча биз мына өткөн жылдан баштап жанагы мамлекеттик сот заказ дегенди киргизип, бүгүнкү күндө ошол биздин көп иш-чараларды жанагы жаштар уюмдары аркылуу өткөрүлүп атат. Өткөрүлүп башталды. Мен мынтип түшүндүм да, критерий оценки работы госорганов бар да, ошонун ичинде обязательно каждый госорган должен разработать законопроект. Просто ошол жерге галочка койгон үчүн ушул мыйзам долбоорду иштеп чыгылды деп эсептейм. Бул мыйзам 10 секунд берип коюңуз. Декларативдүү, эч кандай содержательный финансы жактан эч кандай подкрепление жок. Мен ойлойм, бул нормалар эч кандай бир ушул жаштар. Рахмат. Кийинки сөз Шайназаров Тынчтык Кураймовичтен. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, ушул мыйзам кабыл алынса, ушул мыйзамдын так аткарылышына көзүңүз жетеби? Бул жерде дагы бир жолу айтып кетейин, ошол бул мыйзамда кээ бир баягы башка мыйзамдар менен болгон карама-каршылыктар бар, биринчиден. Экинчиден баягы кээ бир түшүнүктөр жана кээ бир баягы жагдайларга тагыраак жана мындай кененирээк түшүндүрмө берилген. Анан бул мыйзам кабыл алынса, буйруса биз ойлойбуз аткарылат деп. Мен азыр элестетип көрдүм да, мыйзам кабыл алынды, күчүнө кирди,
жаштар баягы үмүттөнүп турат, мамлекет тарабынан мондай жардам болот экен, мондай иш-чаралар жүрөт экен деп. Анан ал албетте болбойт. Болбогондо ушу наоборот биз нааразычылыкты тудурбайбызбы жаштардын арасындачы. Себеби мен бир мисал катары айтып берейин. Биз былтыр Россиянын Сибирский федеральный округун 6 шаарында биздин мигранттар менен жолугушуп келгенде, ошол жерде миллионер бизнесмен, жаш жигиттер 30-га чыга элек миллионер балдар айтып берди. Биз дейт Кыргызстанга келип бир өндүрүш кылайлык, завод курайлык десек, ушул айыл өкмөттөн баштап укук коргоо органдары, фискалдык органдар тарабынан баштап бизге кысым көрсөтүлө баштады. Канча бересиң? Мо жерди мисалы сатып алайлык, ушул жерге завод курайлык десе, монча бересиң деп. Естественно дейт, бизде дейт жиркенип дейт, кайра Россияга келе бердик, Россияда шарт жакшы депчи. Андан көрө, мен бул учурдан пайдаланып бир сунушта өкмөттүн астында силер маселе койбойсуңарбы? Ошондой жигиттерди, инвесторлорду, аларга могу жерге шарт түзүп, же болбосо бир 2 жыл, 3 жылга бир налогтордон бошотуппу? Азыр могу мыйзамды кечирип коюңуздар. Бир да пункту аткарылбайт, иштебейт. Наоборот, эртең жаштардын кыжырына тиебиз биз. Мындай мыйзам турат го деп туруп, эртең биз жерлерде алар менен көрүшкөндө бизге претензия коет. Мына силер кабыл алган мыйзам эмнеге иштебей атат деп. А силер ар дайым өкмөт, министрлер турасыңар сыртта депутаттарга шылтап коюп. Депутаттар жаман депчи. Ушул боюнча так оюңузду билдириңиз и кандай чара иш аракеттерди жүргүзөсүңөр. Сиз айткан сунушту биз эске алып өкмөткө сунуштап көрөлү. Ал эми баягы жаш ишкерликти өнүктүрүү боюнча бизде бүгүнкү күндө иш алып барып жатат. Бизде региондор боюнча 50 жаштар үйү ачылган. Аны ошол жерде бир негизги приоритеттүү багыт катары бул ушул жаш ишкерликти өнүктүрүү боюнча атайын жанагы бизнес планды кантип жазуу, тренингтер, семинарлар бүгүнкү күндө өтүп келатат. Анан кээ бир жерлерде ошол бизнес планды жазып, ошого кандайдыр бир гранттарды утуп туруп, анан ишке ашырып атканда мисалдарыбыз бар. Быйылкы жылы бизде ошол өкмөттүн планына кирип 8 жанагындай бизнес планды колдоо боюнча донорлор табылган. Бүгүн ошол семинарлар өтүп, анан конкурстун жыйынтыгы менен ошол гранттар бөлүнүп берилет. Мен чынында ишенгим келет. 10 секунд. Мен чынында ишенгим келет, иштериңизге ийгилик. Бирок эч качан унутпаңыз да, мыйзамдын күчтүүлүгү анын аткарылышында. Жаман мыйзам болбойт. Мен коркконум ушул мыйзамдар иштебей атканда. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акназарова Роза Курчубековна. 8 беренеде жарандык мекенчилик тарбиянын мамлекеттик ведомстволук региондук программалары иштелип чыгат деп жазгансыңар да. Ар бир региондо, ар бир ведомстводо өзүнүн программалары болсо, жарандык билимдик тарбия берүү бирдиктүү кандай жүргүзүлөт анда? Бир эле мамлекеттик тарабынан биргелешкен бирдиктүү бир программа болсо, кандай көрмөксүңөр? 9 берененин 1 пунктун карасаңар, принимаются государственные, ведомственные, региональные программы гражданского патриотического воспитания деп жазгансыңар. 9 берененин 1 пунктунда. Сиз жанагы жаштардын жарандык мекенчилик тарбиялоо боюнча ошол мыйзамды? Ошол мыйзамды 9 беренесинин 1 пунктуна ушинтип жазып койгонсуңар, принимаются государственные, ведомственные, региональные программы гражданского патриотического деп жазгансыңар дагы. А 8 беренеде жазып атасыңар 3 пунктунда. Роза Курчубековна, сиз келелек маселеге кирип алдыңыз. Азыр биз 6 маселени карап атабыз. А сиз окуп аткан мыйзам 7 маселеде турат. 7 ооба. Шашпай туруңуз, анда кийинкисинде. Кийинки бул маселеге келелек, биз анан бересиз анда сурооңуз. Макулбу? Микрофон берип. Воспитание ошо, гражданско-патриотическое воспитание боюнча мен Ал берип атам. 7 маселе. Азыр биз 6 маселени карап атабыз. Жок, ошол эле. Убакыт албаңыз, кийинкисинде бересиз. Макулбу? Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовнадан. Рахмат. Урматтуу министрдин орун басары, сиз айтыңызчы, вертикалдык министрликтин жаштар министринин вертикалдык түрдө өзүңөрдүн уюмдарыңарды
ар бир райондорго уюштурганга эмне тоскоолдук кылат? Бизде министрликтин ар бир областта башкармалары бар жана ар бир райондо өзүнүн бөлүмдөрү бар бүгүнкү күндө. Алар силерде мамлекеттик кызматкерге катары турабы? Ооба, мамлекеттик кызматкерге катары турат. Айлык акысын силер бересиңерби? Ооба, бизде штатта турушат. Анда эмне үчүн биз жаштар комитеттеринин үндөрүн укпайбыз? Коомчулукта, жер-жеринде, район шаарларда, жалпы эле өлкөнүн ичинде партиялардын жаштар канатынын үнү жаштар министрлигинин жүргүзүп жаткан ишиге караганда катуураак, таасирдүүрөөк чыгып жүрөт да. Буга сиз кандай карайсыз? Бүгүнкү күндө биздин бул жанагы өзүбүздүн структурабыз, подразделенияларыбыз болуп эсептелет. Ал эми баягы жаштар комитеттери район менен областтык деңгээлде жок, бирок ар бир айыл өкмөттө жаштар кеңештери түзүлгөн. Андан сырткары баягы жана жогоруда айтып кеттим, бизде ушул областтагы жана республикадагы баягы жаштар уюмдарын башын бириктирүү максатында биринчиден биз баягы жаштар уюмдарынын реестрин өткөргөнбүз. Бирок ошол өткөргөндө тилекке каршы баягы 380 жаштар уюмдарынын көпчүлүгү эле биз тапкан жокпуз, алар болгон регистрацияны өтүп коюптур. Ошолордун башын бириктирүү максатында жана жаштар союздарын түзүү азыр кылышып. Ал жооңузду уктум. Ал берген жооңуз болгону менен мен таасирдүүлүгү жөнүндө айтып атам. Үнү чыкпайт да, жаштардын уюмдарынын үнү чыккан жери жок да, жер-жериндечи. Таасири жок да. Конкреттүү суроо берип атпаймынбы? Жаштар уюмдары бүгүнкү күндө иш алып барышат, үнү чыгып эле биздин жана көптөгөн мероприятиялар менен биргеликте эле өткөрүп жүрүшөт. Биздин конгресс, форумдарда келип катышат. Жер-жеринде ошондой уюмдарыңыз сиз айткандай бар болгон болсо, жер-жеринде мамлекеттик кызматкерлерге, муниципалдык кызматкерлерге жаштарды өнүктүрүү, өстүрүү боюнча резерв кадрларды түзүп окутуулар жүргүзүлөбү бүгүнкү күндө? Бизде резерв кадрлар деген жок, бирок бизде баягы айтпадымбы, жаштар үйлөрү түзүлгөн, ошол жерде көптөгөн семинарлар, тренингтер өткөрүлөт. Ал эми баягы жанагы профориентационный работа деп жанагындай семинарлар жөн эле жумушсуз биздин жаштарга. Сиз тренингди айтпаң, ал тегерек столдорду айтпаң, ал 1 сааттык, 2 сааттык, ашып келсе 5 сааттык нерсе. Туруктуу иштеп аткан ошол жерде жаштар уюмдарыңыздарда жаштардын келечекке өстүрүү боюнча, коомчулукта кызматтарга даярдоо боюнча, ар бир тармак боюнча резерв кадрларды түзгөнсүңөрбү деп мен конкреттүү суроо бердим. Бизде ошол семинар, тренинг дегенде бизде атайын ошондой даректүү семинарлар бүгүнкү күндө өтүп келатат. Мисалы, жаштар лидерлер мектеби деген жана ошол жаштардын потенциалын көтөрүү боюнча жанагы алар региондордон келип, бул жакта академия управлениянын базасында атайын жанагындай 4 бөлүктөн турган семинарларды өтүп, алар 1 айдан окушуп бул жерде өзлөрүнүн жана потенциалын көтөрүп, анан ошонун натыйжасы менен сертификат алып, кайра барып ошол жерлерде иш алып барып аткан мисалдарыбыз бар. Урматтуу министрдин орун басары, мен башка суроо берип атам, сиз башка суроо жооп берип атасыз. Анда ошол быйыл биздин эгемендүү мамлекет алгандан бери жаштар министрлигинин уюштурулганына дагы 5 жылдын убакыт болуп калды. 21-кылымдын кадрлары деп биз окутканбыз. Ошол жаштар бүгүнкү күндө 40-45ке чыгып калды. Иштебей эч жерде жүргөн жаштарыбыз толтура. Бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар, дипломдорун көтөрүп жүргөн. Ошолордун баарын башын бириктирген бир резерв кадр дегенди түзсөңөр болобу эле деген ойду айтып атам. Бирок сиздиги түшүнбөй атасыз да мен айткан сөздүчү. Бизде ошол мамлекеттик кадрлар кызматынын астында ошол резерв кадр деген бар. Бизде андай резерв кадров деген жок. Министрликтин астында. Урматтуу министрдин орун басары, мамлекеттик кадр кызматы менен биргеликте силер параллелдүү түрдө резерв 10 секунд. Системалуу түрдө резерв кадрларды түзсөңөр, жаштардын арасында дагы нараазычылык болбойт эле. Дароо эле жогорку кеңештин депутаты боло калайын деп коомчулукта да талап кылбайт эле. Ошолор стипендияден тарбияланып келип туруп, бүт мамлекеттик кызматкерлерге даяр кадрларды силер сунуш кылса. Рахмат, кийинки сөз талкуу үчүн Карамышкина Ирина Юрьевна да. Спасибо. Азыр токтогула мына. Уважаемые коллеги, но я думаю так, Процедурный болсо берейин. Подождите. Процедурный был? Процедурный? Процедурный?
Суроо болса бұл суроо беріп алғыла анда. 6-шы микрофон. Қалмаматов Атамекен фракциясы. Марат мырза, менде бір эле тактап ала турган суроодо, азыр біз 18 жаштан 14 жаштан 28 жашка чейин деп атабыз да, бул калктын санынын 30%-ын түзөт деп атабыз. Эми ошону конкреттүү 3кө бөлүп туруп карайлы да, 2ге бөлүп, негизинен 2ге бөлүп карайлы да. Бул 14 жаштан 23 жашка чейинкилер, булар мектеп окуучулары, анан студенттер. Андан жогоркусу 28 жашка чейинкилер, булар эми бул мамлекеттик кызматта иштеп аткан, иштебей аткан студенттен жогорку окуу жайды бүткөндөр да. Мына ушул 2 бөлүнгөндө канча пайыз түзөт? Мисалы үчүн окуучулар менен студенттердин санын пайыздыгы канча көрсөткүч бизде Кыргызстанда? Бул жерде где-то пропорционально болуп калат. Да. Окуучулар менен студенттердин саны канча ушул 14 жаштан 28 жашка чейинкилерде? Да, студенттердин саны где-то 250 миңдин тегерегинде. Эми бул болжолду ошондой. Болжол ошондой. Анан бул боюнча менде азыр так маалымат жок экен, мен тактап берем. Мамлекеттик кызматтарда иштеп аткан жаштардын саны канча пайызды көрсөтөт? 28 жашка чейинки. Макул, эми буну сиз айта албашыңыз мүмкүн. Турой Закирович, мен бир мындай ойду айтып коеюн деп атам да, бул жерде депутаттар көбү сындап атпайбы, бул мыйзам иштейби, иштебей калабы депчи. Биз биринчиден мыйзамдын иштеш үчүн министрликтин өзүнүн статусу жөнүндө ойлонушубуз керек да. Бул жаштар министрлиги деп биз түзүп койдук, туура. Бирок министрликтин сквозной экени бул эч кимге талассыз. Мисалы үчүн бүгүнкү Марат мырза алып келип аткан мыйзам, буну biz Marat Mırza'nın ile 1 yıllık iş planı деп алсак болот да, мыйзам катары эмес. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн патриоттуулукка үндөйбүз деп атат, билим беришибиз керек деп атат, анын бардыгын билим берүү министрлиги кылат. Жашоодон аз камсыз болгондор деп атат, аны бизде социалдык коргоо министрлиги кылат. Спортсмендерди сергек жашоого үндөө деп атабыз, аны бизде спорт агенттиги кылат. Башкача айтканда, жаштар министрлигинде жаштар менен иштей турган Кыргызстанда бүгүн рычаг жок. Ошондуктан Марат мырза, мына азыр сиз социалдык заказдар боюнча деп айтып атасыз. Эсиңизде болсо, bundan 2 жыл мурда биз 50 миллион акча бөлүп бергенбиз сиздерге. Ушул жогорку кеңештен кыйкырып жүрүп талашып алып бердик. Мына анын дагы результатын жакшы көрбөй атабыз да, эмне болуп атат да? 10 секунд. Урматтуу депутаттар. Ошондуктан Марат мырза, биз так бөлүп алышыбыз керек. Билим министрлигине тиешелүү жаштар канча, мамлекеттик кызматка иштеп аткандардын саны канча, мигранттардын саны канча? Рахмат. Урматтуу депутаттар. Жаштар министрлиги деген министрлик жок. 3-4 депутат өзүңүздөр айтып кеттиңиздер. Туурабы? Эмгек жана миграция жаштар саясаты боюнча министрлик бар. Анан кийин жаштар саясаты боюнча бюджеттен биз өзүбүз жогорку кеңеш тарабынан мындай татыктуу бир акча каражатын бөлүп бербесек, ошого карап туруп баягы колубуздан келбей турган, колунан келе албай турган нерсени биз тиребет этип атканыбыз да туура эмес да. Жаштар саясаты боюнча бюджеттен 2015 жылга канча акча каражаты бөлүндү? Жооп берип коюңузчу, урматтуу зам министр. 7 миллион сом. 7 миллион сом менен анан кийин өкмөттүн бүгүнкү жасай турган иштеринин баарын анан кийин жаштар саясатын жүргүзүүгө биз мойнуна жүктөп койсок болбойт да. Ошол 50 миллион сом боюнча айтып коеюн, уруксат берсеңиздер. Мына биз бул мындай кылайлы? Жок, ал адамдар үйлөгөн ал акчадан кеткен жок. Бул жерде мен жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. Кыйкырбагыла. Ошо жооп берейин. Микрофонго кичине тартип менен, урматтуу депутаттар. Бул ушул жаңы мыйзамдын жаңы редакциясы. Жооп берип коюңуз. Жаңы мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыкканын себептерин бири да ушул да. Себеби дегенде ошол кезде 50 миллион сом ошол жаштар демилгелерин колдоо фондуна бөлүнгөн. Ал эми ошол фондду биз жанагы ачуу үчүн биз караганда ошол жанагы закон об основных принципах бюджетного права дегенге каршы келип калган. Себеби ал жерде ошол 30-беренесинде
айтылып атат, создание внебюджетных фондов запрещается, кроме соцфонда и ФОМС деп айтылып атат. Ошон үчүн ал ошол жаштар демилгелеринин колдоо фонду ачылбай калгандагы ал 50 миллион сом иштетилген эмес. Ал деген кайра бюджетке кайтарылып келген. Ал деген аны биз башка жакка иштеткен жокпуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылбадыңыздар. Анан кийин азыр талкууга келип калдык. Кичине бири-бирибизди сыйлайлы, башка депутаттар да сыйлаңыздар. 6 микрофон. Кыска. Рахмат. Процедурный Мен суроого болсо берейин. жазалбай калдым да. Өзү негизи ортоңку микрофондор процедурный. Анан сиздер регламенттин талабы менен иш алып баргыла деп менен талап этесиздер. Регламент менен алып барсам, азыр суроо берсеңиздер, микрофон бербешим керек. 6 микрофон. Раз, два, три. Анда Ага. кыскараак. Башка депутаттарда Вот сыйлаңыздар. у меня такой вопрос. Вы понимаете, что такое закон? Закон – это нормативно-правовой акт, регулирующий важные, наиболее важные общественные отношения. Какие общественные отношения предлагается урегулировать этим законом? В законе должно быть либо наказание, либо стимулирование, либо привлечение к ответственности, либо наделение правами, либо обязанностями. Либо закон дает возможность, либо ограничивает возможность. А у вас закон декларация. Просто декларация на самом деле. Что здесь вот для молодежи дается? Спорт, вы говорите, денег нет, спортом должно госагентство физической культуры заниматься. Образование, Министерство образования, культура, Министерство культуры. А что вы будете делать? Вам 7 миллионов это уходит на зарплату, надо открыто говорить, на зарплату уходит. Вы... Рахмат. Жооп берип коюңуздар. Здесь, Дастан Далабаевич, мы предлагаем новую редакцию. И здесь указано стимулирование и поддержка молодых семей, молодежных организаций, студенческих отрядов. Вот то, что вы говорите, здесь в этом законе есть. Кыскача, кыска, урматтуу депутаттар. 3 микрофон. Жана суроомда ушуну эле берип аткан экен, бир алаксып калыптырмын, тиги бирөө келип калып. Гражданское патриотическое воспитание молодежи деп 11-чи беренеде жазылып турбайбы? Ушул эле мыйзамда, ушул мыйзамда. 9-чу беренеде боюнча дагы суроо берем. Ошо 11-чи беренени карасаңыз, гражданское патриотическое воспитание молодежи деп турат. Ачтыңызбы? Ошо жерде гражданское патриотическое воспитание молодежи осуществляется путем деп жазылып турганын ичинде эмне үчүн немени киргизген эмессиңер, служение в армии. Азыркы күндө жаштардын баары тең патриотическое воспитание жүргүзөбүз десе, ушул механизмдин ичине жанагы всякие фестивали, круглые столы, неменин ордуна ушу служение в армии надо воспитать. Ошондо патриотическое воспитание болот деп айтайын деген бир. Экинчиден бул основах государственной политики болот да. Ошон үчүн я бы хотела сказать, чтобы здесь вот при разработке программы, в первую очередь, чтобы эта программа увязывалась со стратегией страны, во-первых. Во-вторых, чтобы была единая для всех реализуемая болуш керек да. Рахмат. Ирина Юрьевна, сизде сөз. Спасибо. Уважаемые коллеги, вы действительно не записались, а теперь выступаете, а мы тут сидим, ждем вас в очереди, в порядке очереди. Я согласна с вами, что действительно, когда принимался тот старый закон, тогда еще партия Акжол его действительно очень сильно лоббировала, и там очень много было рамочных вещей, создавался даже тот же самый фонд развития молодежного предпринимательства при Бакиеве тогда, с 50 миллионами сомов, да, но никакой работы, правильно говорят депутаты, никакой работы не было, денег не было, все это была фикция. Но зато очень глубоко, вот так, знаете, популистически было заявлено, что о молодежи очень сильно беспокоится. Но то, что вы сегодня пытаетесь принять новый закон, то, что вы сегодня согласны провести молодежный, еще раз, может быть, форум, парламентское слушание, потому что нам нужно действительно, сегодня очень много вызовов в стране, в том числе и для молодежи. Если ей не заниматься, то это опасно, это чревато, это буквально грозит опасности, национальной безопасности страны. Поэтому в этом плане я хотела бы отметить, что те же предложения молодежи, они просят усилить в законе укрепление института семьи.
действительно утверждение пропаганды традиционных семейных ценностей среди молодежи, создание условий для эффективной профессиональной ориентации молодежи. Тем более сегодня у нас у каждой партии есть молодежные крылья, у нас есть неформальные лидеры. И я бы хотела услышать их голос, принять их предложения, и все это вместе нам, уважаемые депутаты, сделать работающий законопроект, работающий закон для нашей молодежи. Но какой бы ни был золотой закон, как бы ни было красиво написано, я уверяю, для подрастающего поколения самым главным примером является подражание взрослым. И если взрослые политики, руководители, госслужащие, командиры будут показывать плохой пример, то наша молодежь очень быстро реагирует на фальшь. И красиво будет написан закон, а на самом деле они будут видеть совсем другое, как пример. Они не будут верить ни власти, ни этому закону. Поэтому я еще раз вас хотелось бы призвать к тому, все вместе поработать. Мы вам предлагаем. Концепция, в принципе, она понятна. Тот закон вообще ни в какие рамки, он не то, что не рамочный, он вообще никакой, он не работающий. Вы пытаетесь что-то предпринять. Но у меня остается два предложения. Объединить то, что второй будет сейчас прослушиваться, будем прослушивать, услышать молодежь, их предложения. И самое главное, очень много нужно вам вести как министерство, раз у вас есть отдел, работает с молодежью, очень нужно вести пропаганду, активную пропаганду среди взрослого населения. Социальной рекламы побольше давайте, в транспорте, больше баннеров, таких, вот знаете, с призывами и к семейным традициям, ну и так далее. У нас очень много моментов, воспитывать надо молодежь, но самое главное, на собственных примерах. Поэтому я вас уверяю, какой бы ни был хороший закон, примера не будет для подражания, все пойдет прахом. Но работать нужно в этом направлении. Рахмат. Спасибо. Хорошо. Рахмат. Прасудурныйбы? Прасудурныйбы? Екінші микрофон. Прасудурный болса берем, болбоса бербейм. Депутаттарымызды возмущаете. Жоқ, процедура ушул маселе кошумчада кечиресиз. Мен кичине кечирип калдым. Бир эки маанилүү маселени айтып коеюн дедим эле. Мына бир жума мурун жакшы тегерек стол өттү, как раз ушул жаштардын көйгөйлөрү маселеси боюнча. Ошонун тегерек стол негизинде бир жакшы резолюция кабыл алынды да. Ошол кыскача бир маалымат берип койсом ошол боюнча. Мына азыркы күндө тилекке каршы улуттук жаштар саясаты боюнча улуттук программа жок. Ошол боюнча мына жакшынакай сунуш берилди эле. Биринчиден жаштар улуттук мындай программасын кабыл алып туруп, анан ошонун негизинде кандайдыр бир мыйзамдарды, анан ошол токтомдорду кабыл алсак. Бул биринчиден. Экинчиден мына жанакы жакшы дагы сунуш келип түштү ошол тегерек стол негизинде. Бул улуттук жаштар улуттук кеңеши түзүлсүн деп премьер-министрдин алдында. Эгерде премьер-министр ушул маселени өзү көзөмөлдөсө. Рахмат. Кийинки сөз депутат Нарматова Надира Азимовна. Бул процедурный эмес да, урматтуу депутаттар. Надира Азимовна. Урматтуу министрдин орун басары, мен жана берген суроома сизден толук канааттарлык жооп алган жокмун. Себеби бүгүнкү күндө биздин жаштардын башын бириктирген, жаштар мурда союздуу мезгилинде да жаштар министри болбогон менен жаштардын комсомолдук уюму болгон. Комсомолдук уюмдар өздөрүнүн взносунун эсебинен эле бүт жаштардын уюштура турган иштерин баарын уюштуруп алган. Бирок өткөн замандын дагы жакшы жактарын алганга үйрөнүш керек. Эгерде өзүңөр биле албасаңар, архивди көтөрүп туруп, ошолордун иштеген программаларын иш жүзүнө ашырып туруп, бүгүнкү күндүн заманына ылайыкташтырып туруп түзүп кеткенге эч кандай ашыкчалык кылбайт. Менин айтканым себеби бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз эмне үчүн кызматтарга келе албай атат? Эмне үчүн толук кандуу өздөрүнүн кесиби боюнча кызмат орундарга жайгаша албай атат? Эмне үчүн алар тиешелүү жерлерде үнүнү толук кандуу жеткире албай атат? Себеби жаштар министрлиги жетишерлик жумуш аткарбай аткандыгынын натыйжасында болуп атат. А бирок ошол эле мезгилде биздеги бүгүнкү күндөгү саясатта болобу, бийликте болобу билесиңер, партиялык системада болуп аткандан кийин партиялардын жаштар канаты ошол эле силерге тиешелүү болгон жаштар өздөрүнчө топ-топ болуп туруп, өздөрүнүн каалагандай уюмдарын түзүп, каалагандай өздөрүнүн ой пикирлерин коомчулукка жеткиргенге мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Бирок сиздер ошону мыйзамдын жасап аткандан кийин ошол мыйзамда дагы тиешелүү түрдө, жалпы түрдө жазбастан ошол бир багыттуу
программаны кабыл алып туруп, анан кийин мыйзамга өтсөңөр жакшы болот эле деген мен ойдаткым келет. Жалпы биздин Кыргызстандагы жаштардын башын бириктире албай аткандыгыңар, тиешелүү түрдө мамлекеттин өнүгүшүнө өзүңөрдүн салымыңарды мындай таасирдүү тийгизе албай аткандыгыңарды мына бүгүнкү күндө сиздин азыр берип аткан жообуңуздан дагы депутаттар канааттанбай кайра бир суроосун 10 жолудан кайталап айтып аткандыгы дагы ошондон болуп атат. Себеби өзүңөрдүн конкреттүү жасаган жумушуңарды жок. Жалпы түрдө эле ошо тегерек столдун айланасынан донорлордун эл аралык уюмдар менен биргеликте бир кичине өткөргөн иш чараңарды айтуу менен чектелип калып атасыңар. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш кылып айтат элем. Бүгүнкү күндө элге билим берүү министрлиги менен биргеликте социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте жерлердеги жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары менен биргеликте ошол аймактагы жаштарды өзгөчө окуу жайын бүтүп дипломун алып кесипке ээ болгон жаш кадрлардын, чет мамлекеттен билим алып келип аткан жаш кадрлардын бардыгынын башын бириктирген бир жакшы жыйын өткөрүп туруп, ошолорду бир статистикалык маалыматты мониторинг жүргүзүп алдыңарга коюп алып туруп, анан конкреттүү багыт менен иш жүргүзсөңөр, ошондо көбүрөөк ишиңердин натыйжасы болот эле го деген ойду айткым келет. Бул мыйзам бизге керек, бирок алымча кошумчалар менен биз экинчи окууда өзүбүздүн сунуштар. Рахмат. Эркин Абдышевич. Сөзүңүз барбы? Марат Абдыкеримович. Надира Азимовна, сиз берген суроону мен туура түшүндүм. Уруксат берсеңиз дагы бир жолу айтып коеюн да. Бул ошол сиз айтып аткан комсомол деген бул ошол кездеги жаштар уюму болуп эсептелген. Ал кезде баягы однопартийный система болгондуктан бир гана комсомол деген жаштар уюму болгон. Бүгүн биз баягы демократия заманында жашап атканда антип бир уюмду түзүп туруп бардык жаштарды ушуга киргиле деп кое албайбыз. Ошон үчүн биз баягы ар бир областта, анан кийин республикада жаштар союзун түзүпкөнү аракет кылып атабыз деген жообубуз болду да. Рахмат. Комитеттин чечимин окуп коюңуз. Рахмат. Биринчиден, урматтуу коллегалар, силерге рахмат, ушундай кызуу талкуу болду. Экинчи окууда мен ойлойм, сунушуңарды берсеңер, анткени жаштар биздин келечектеги эртеңки күнүбүз, Кыргызстандын эртеңки күнү, баарыбыз катышышыбыз керек. Азыр болсо комитеттин корутундусун окуп коеюн. Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын концепциясы жактырылсын жана Жогорку Кеңештин биринчи окуудагы кароосуна киргизилсин. Рахмат. Процедурныйбы? Бешинчи микрофон. Рахмат. Төрөбай Закирович, ушул маселеге байланыштуу мен замминистрдин оюну мен айтып койгум келип атат. Себеби бул мен Жок, эми процедурный эмес болуп атат. Кийинки маселеге өтпөйбүзбү? Бешинчи микрофон. Төрөбай Закирович, себеби чала болуп түшүнбөчүлүк болгондон көрө тактык киргизип койгон жакшы болот да. Мен замминистрди айтып атам, бардыгыны комитет жаштар министрине чогултуп алган деп аткан жерим жок. Мен өзүм 9 жыл комсомолдо иштеген адаммын. Ошолорго багыт берүүчү алдында лидер боло турган жаштар министрлиги болуп эсептелет. Тиешелүү деңгээлде өзүңөрдүн уюштуруучулук жөндөмүңөр жок болуп аткандыгынын натыйжасын айтып атам мен. Рас ошого маани бергенге кудуретиңиз жетпесе, анда иштей турган жаштарга орунду бериш керек, эле отурбастан. Рахмат. Аталган мыйзам долбоорун добуш берүүгө жөнөтөбүз, урматтуу депутаттар. Бүгүн добуш берүү болот.